Жалал-Абад шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыңгайлуу шарт жаратуу максатында тегерек стол өттү. Жыйынга калаанын вице-мэри Руслан Алтымышев, архитектура, экотех инспекциянын өкүлдөрү, Данакер коомдук бирикмесинин төрайымы жана аймактык башкармалыктардын башчылары катышты. Бүгүнкү күндө шаар ичинде имараттар түптөлүп, курулуштар жүрүп жатат. Ага ылайык жаңы имараттарда майыптар арабасы жүрүүчү пандустардын талапка ылайык курулушун көзөмөлгө алуу зарылдыгы айтылды. Анткени көпчүлүк жеке менчик мекемелерде, соода түйүндөрүндө, асма көпүрөдө өтмөктө жана көп кабаттуу имараттарда пандустар бар болгону менен талапка жооп бербестиги айтылып келген. Андан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелгендердин транспорт каражаттарына чыгуудагы көйгөйлөр айтылды. Алдыда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун коргоо багытында аракеттер көрүлөт. Ал эми жыйындын соңунда тийиштүү жактарга жогорудагы маселелерди жоюу боюнча иш алып баруу зарылдыгы белгиленди. Жалал-Абад шаарындагы курулуп жаткан курулуштардын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шарттардын жоктугу болуп айтылат. Негизинен курулуп аткан ишканалар частный секторлор, бизнесмендердин курулуп аткан магазиндери, универмагдары, банялары, ошол эле маалдагы автовокзалдарда адамдар өтө турган көпчүлүк коомдук жайлардагы курулуп аткан объектилер дээрлик шарттарга жоктугу болуп атат.